Балыкчы шаарындагы жылуулук менен жабдуу ишканасында кыш мезгилине кызуу даярдыктар жүрүүдө. Отканалардагы отказандар тазаланып, айрымдары жаңыртылып, электр кыймылдаткычтары алмаштырылып, оңдоо иштери аткарылууда. Балыкчыдагы жылуулук менен жабдуу ишканасынын инженери Гүлназ Мурзакулова мекеменин карамагындагы 6 откананын 5-өсүндө кышка камылга иштери аяктап, жылуулук берүүгө даярдыгын билдирди. Быйылкы кышка даярдык 2022-2023 жылга кызуу кандуу жүрүп атат. Азыркы тапта биз 15-Соңкөл отканасындабыз. Бул откана смешанный деп аталат. Электроэнергия жана мазут менен элди камсыздап келебиз. Азыркы тапта мазут жагы ремонт жүрүп, артыбызда турган 4 Луга 07 гекал час болгон өлкөсүндөгү отказандар ремонттон өтүп атат. Мунун 2 отказаны быйыл 105 ПМКдан жаңы жасалып келди. Ошол экөө коюлат. Калган экөө көөдөн жанагындай накиптерден тазаланып, бүт кайра амуровка болуп, бүт кайра ошол 1-сентябрга ошол мерчемделген, ошол иш чара ошол 1-сентябрга бүтүшү керек да. Электр чайсында 9 котел бар EVN-ден. Алардын электроддору бүт бары коюлуп, алмаштырылып, жаңыланып, бүт жасалды. Ал жагы уже 100% готов. Бизде быйылкы кышка уже номер 4, номер 10 отканаларыбыздын отказандары тазаланып, бүт кышка даяр болду. 4 отканабыз да даяр деп айта алабыз. Өткөн жылы көйгөй жараткан Аманбаев көчөсүндөгү 171-үйдүн жер төлөсүндөгү жылуулук системасы жана Соңкөл кичи районундагы 4 кабаттуу үйдүн негизги жылуулук түтүгү алмаштырылып, кеңейтүү иштери жасалууда. Жашоочулардын кайрылуусунун негизинде номер 4 ПМК отканасынын 24 метрлик түтүн мору 32 метрлик жаңы морго алмаштырылды. Кышка 2022-2023 жылкы сезонго барата, кышкы сезонго барата ремонт иштери жүрүп атат. Бул жерде теплотрассабыз 89 труба менен 4 домго барчу. Ошол жылуулук жакшы болбой аткандан качественный жылуулук бериш үчүн азыр 219-150 кылып трубалардын жаңы трубаларды коюп, кышкы даярдыкка жакшы даярдыктар болуп атат. Анан кийинки пландарыбыз болсо, бул октябрь айында буюрса, бул артыбызда турган 60-домду подключение кылабыз, 60 квартиралуу үйдө. Жылуулук менен жабдуу ишканасы учурда жалпы 6 откананы иштетип келет. Алардын 3-өсү электр энергия, 2-өсү мазут, 1-өсү электр энергия жана мазут менен иштетилет. Бардыгы болуп шаардагы 69 үйдү жылуулук менен камсыздап, 2481 кардарды тейлейт. Ишканада жылытуу мезгилинде жалпы 96 кызматкер эмгектенет.